Саламатсыздар, бүгүнкү маанилүү маегибиздин негизги темасы өлкөдөгү саясий абал. Бүгүн студиябызда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков. Саламатсызбы, Равшан Бабырбекович, биздин студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүнкү сиз менен болуп турган маегибиздин темасы бүгүнкү өлкөбүздөгү саясий абал. Кыргызда бир жакшы сөз бар, ыйлагандын көзү жаман, сүйлөгөндүн оозу жаман деген сыяктуу. Акыркы күндөрү сиз парламенттен чыгып сүйлөгөн олуттуу темаларыңыз, элдин олуттуу көйгөйлөрүнө токтолгонуңуз акыркы күндөрү бийликке жакпай жаткандай мамиле кылып жатышат. Буга сиздин оюңуз кандай? Бизде көп убакта кээ бир адамдар, кээ бир саясатчылар, депутаттар бийликтин оюна туура келбеген, кызыкчылыгына туура келбеген, алар жакшы деп аткан нерсени жок, бул туура эмес, бул жаман деп айта турган болсок, көп убакта бардыгы баса калып, тебелеп, тепсеп жатып калышат. Өзгөчө бийлик колдогон массалык маалымат каражаттары аябаганда жардам берет да бул жагынан. Бирок мен бир нерсени так билем, карама каршылык, кооптонуу, сын бул кайсы гана мамлекетте болбосун, кайсы гана улутта болбосун, өнүгүүгө алып келе турган, өнүгүүгө жардам бере турган нерселер болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күндө бийликтин ишин колдогон адамдар, саясатчылар, депутаттар толгон токой, бирок ошону менен бирге аларды сындаган, каршы болгондагы саясатчылар сөзсүз түрдө болушу керек. Ошондуктан мен ойлойм, биз оппозиция катарында бийликтин ар бир жасаган ишин биздин көз карашыбыз боюнча туура эмес деп чече турган болсок, биз өзүбүздүн сөзүбүздү, ошонун ичинде мен өзүмдүн сөзүмдү сөзсүз түрдө айтып турам. Бүгүнкү күндөгү абал аябагандай оор. Мисалы, акыркы парламентте көтөрүп аткан маселелерибиздин бири азыр түштүк регионунда мынакей 2 айдын жүзү болуп атат. Эл толугу менен газ жок отурат. Бул биздин президентибиз баш болуп, азыркы жаңы премьер-министрибиз Жомарт Оторбаев баш болуп, алардын толук колдогон, жат десе жаткан, тур десе турган төрагасы баш болуп, мактап атып, кыргыз газды $1 саткандан кийинки биздин абалыбыз болуп эсептелет. Тилекке каршы алардын айткандары бардыгы негизинен калп, туура эмес жана туура эмес анализ, прогноз жасаганын жыйынтыгын биз бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Ошондуктан ошол убакта дагы мен жана бир топ депутаттар кыргыз газын сатылышы туура эмес, кыргыз газы сатканда биз бир топ кыйынчылыктарга келебиз деп айтканбыз. Мына ошол жыйынтыгы бүгүнкү күндө элибиздин 50% газ жок отурат. Кээ бир саясатчылар менен маектесең, өлкө башчысы Алмазбек Шаршеновичтин жакшы иштеп жаткандыгынын, алгылыктуу иштерди алып барып жаткандыгы жөнүндө өз ойлорун айтышат. Сиздин оюңузча бүгүн өлкө башчысы кандай иш алып барып жатат? Биз бир топ эле сындарды айтып келатабыз. Менин көз карашым боюнча, мен эми детальдарына токтолбойм, маанилүү гана багыттарды айткым келет. Биздин мамлекет башчыбыздын бүгүнкү күндөгү улутубузду, мамлекетти алып кетип аткан өнүгүү вектору, багыты туура эмес. Азыркы күндөгү мурдадан эле эскирген советтик көз карашка бир гана Россиянын көзүн караган саясатты алып баруусу биздин улутубузду, мамлекетибизди эртеби кечпи кайрадан туңгуюкка алып келип такайт, бизди кайрадан конфликтке алып келет. Мен буга толугу менен ишенем. Экинчиси, биздин президентибиздин менин көз карашымча аябай туура эмес жүргүзүп аткан саясаттарынын бири, ал мен силердин маселеңерди чечиш үчүн сатып атпаймынбы деп, биздин мамлекетибизде болгон бардык стратегиялык объектилерди жалпы эле сатуу эмес, дагы айланып келип, бир гана мамлекеттин колуна берүүсү, бул дагы анын эң негизги бүгүнкү күндө биздин келечектеги мамлекетибиздин, улутубуздун кызыкчылыгына карама каршы келген саясат жүргүзүп атканынын далили болуп эсептелет. Мен мына ушул маанилүү деген 2 гана багытты айтып атам. Андан башка дагы мага жакпаган, менин көз карашыма, менин оюма боюнча туура эмес деген жактар көп, бирок эми аларга мен токтолгум деле келбейт. Депутат Өмүрбек Чиркешевич тарабынан даярдалган ата баласы үчүн, бала атасы үчүн жооп бербейт деген берене күчүндө тургандыгына карабай бүгүнкү күндө мындай учурлар көп болуп жатат. Мисалга алсак, бүгүнкү күндө сиз бийликке тик карап чындыкты айткандыгыңызга байланыштуу атаңызды кызматтан алып койгондугу, бул жөнүндө сиздин оюңуз кандай?
Тилекке каршы биздин 2005 жылдан кийин дагы 2010 жылдан кийин дагы мамлекетти, жалпы мамлекеттеги маанилүү саясатты чөйрөнү өзгөртөбүз деген тилегибиз ишке ашпай атат. Мурдагыдай эле бир адамдын көзүн караган, анын кошоматчыларына бардык нерсе уруксат, ал эми ага каршы турган адамдарга мыйзам толугу менен иштей турган чөйрө кайрадан жаралып калды. Менин атамды жумуштан алабыз деп келатканына бир 6 айдан жүзү болду. Мурдагы премьер-министрдин да колун бурап, жумуштан ал деп аябагандай кыйнашкан. Бирок мурдагы премьер-министр өзүн жумуштан кетерин билип, албай колунан келишинче созуп кармап келсе керек. Мен акыркы маалыматтарым боюнча дагы азыркы премьер-министрди дагы ошол президент анын тегерегиндегилер колун кайрып атып, менин атамды жумуштан алдырышты. Бирок мен ойлойм, кызмат деген бул бүгүн келип эртең кетчү нерсе, алса алат. Менин атамдын алар эч убакта жанын, көз карашын, позициясын ала албайт, алар кызматын гана алат. Ошондуктан албетте туура эмес, ал өзүнүн үй бүлөсү бар. Менин өзүмдүн үй бүлөм бар, менин өзүмдүн саясий позициям, жолдорум бар, аныкы өзүнүкү бар болчу. Бирок тилекке каршы азыр алар ошондой чечим кабыл алышты. Саясатта бул нормалдуу эле нерсе. Биз саясий күрөштү мындан ары дагы мурда кандай улантсак, ошондой уланта беребиз. Кече парламенттик жыйында спикер менен сиздин ортоңузда кичине пикир келишпестик болгонсуду, сиз бул жерде ошол эмени мыйзамды катуу кармаган, элин катуу кармап башкарган Сталинди мисал келтирип айтып өттүңүз. Сиздин сөзүңүздөн кийин спикер да сиз тарапка сен дагы элдин мүлкүн жегенсиң деген бир акарат келтиргенсиди. Ошол боюнча дагы биздин окурмандарыбыздан суроолор келген экен, мунун канчалык чындыгы бар? Менин мамлекеттик кызматтан кеткениме 11 жыл болуп баратат. Министр болуп иштегениме. Мамлекеттик мүлктү сатканым чын. Ал айтып аткан кээ бир нерселерим бир жалпысынан чындыгы бар, мен тана албайм аны. Бирок мен саткан нерселердин бардыгы ошол Асылбек Жээнбековго окшогон президенттин көзүн караган депутаттардын, өкмөттүн уруксаты менен, мыйзамдын уруксаты менен сатылган нерселер. Эгерде кайсы бир нерсе мыйзамсыз сатылган болсо, анда мен мынакей оппозициялык багытта иштеп келатканыма 10 жылдын жүзү болуп калды. Анда ал маселелердин бардыгы көтөрүлмөк. Бардык нерсе мыйзамга ченелген, уруксат менен сатылгандан кийин ошон үчүн мынакей азыр унчук албай отуруп атышат. Бирок мен ал айтып кетти, сен садиктерди саткансың деп. Мен бир дагы садик саткан эмесмин, бир дагы бала бакча саткан эмесмин. Бирок жалпысынан албетте ошол жогорку кеңеш уруксат берген, өкмөт сат деп мамлекеттик мүлк комитетине тапшырма берилген нерселер албетте сатылган. Мен аны танбайм. Эгерде кайсы бир мыйзам бузуу болгон болсо, анда аны конкреттүү фактылар менен Асылбек Жээнбековдун колунда, президент Атамбаевдин колунда, азыркы өкмөттүн колунда бардык инструменттер бар. Прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги деген аларга мурда эле маалыматтын баарын жеткирип алып келип берет болчу. Менин көз карашымча Асылбек Жээнбековду канын кайнаткан башка эки маселе болду. Биринчиси, мен эки маселе көтөрдүм. Биринчиси алайлык биздин туугандарыбыз жөнүндө, экинчиси эмне үчүн 2 айдан бери элибиздин 50% газ жок отургандыгы жөнүндө. Чынында эле, эгерде Сталиндин убагы болсо, элин 2 ай газ жок калтырган мамлекеттик кызматчыларды, мен бардыгын деп айтпайм, мамлекеттик кызматчыларды кимде ким күнөөлүү болсо, Сталин алардын бардыгын атып таштамак. Болгон ошол жерде бир сөз айттым. Асылбек Жээнбеков дагы ошол президенттин жат десе жат, тур десе тур деген депутаты, төрагасы катарында сиздин дагы маңдайыңыздан сыламак эмес Сталин деп. Чынында эле мен так билем, Сталин анын маңдайынан сыламак эмес. Анткени элин 50%-ин газ жок калтырган мамлекеттик кызматчылардын бардыгын бүгүнкү күндө биз кызматтан айдашыбыз керек болчу. Анын ичинде Асылбек Жээнбеков дагы бар. Сөзүңүз каралжы, жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, сиздин биринчи жогорку кеңеште биринчи айткан сөзүңүз бул бүгүнкү күндө коомчулуктун көңүлүн буруп жаткан Алай жергесиндеги жол тосуп турган депутат Акматбек Келдибековдун тарапташтары. Бүгүнкү күндө ошол жерде бир 500 дейбизби, 1000 дейбизби киши тарапташтар жолду тосуп, бийликтен талап кылып жатышат, ал кишини үй камагына чыгаруу же болбосо таптакыр эле актап берүү деген.
Бул элдин талабы боюнча сиздин оюңуз кандай? Ал эми бүгүнкү күндө бийлик ал тарапка такыр эле көңүл бурбагандай болуп жатат. Башка өлкөлөрдө карасаң, ошондой жол тосуу же болбосо бир ошондой бир нааразычылык акциялары болгондо 1-2 күндүн ичинде чечилип, 1-2 күн ичинде ары же бери болот. Бүгүн биздин өлкөнүн жарандары ошол жерде ач калып, кеч калып, еще токтоп турган машиналар, токтоп турган КАМАЗдар, алар дагы балдарын багалы күнүмдүк жашообузга бир шарт түзөлү деп жашап жүргөн биздин жарандар ошол жерде бир оор акыбалда турушат, бийлик канчалык деле көңүл бурбаган сейт. Буга сиздин оюңуз кандай? Эми биздин бийлигибиз, эгерде биздин тарыхыбызды карай турган болсок, жанына күч келмейинче, элдин каары көтөрүлүп, бийликке атырыла баштамайынча эч убакта көңүл бөлбөйт. Бул күчтүү президенттик бийликтин бардыгынын тандап алган жолу, тагдыры болуп эсептелет. Бирок элдин каары көтөрүлүп, бийликке каршы чыкканда көңүл бурганына кеч болуп калат дагы, алар бийликтен кетишке туура келет. Азыркы бийликте эле ошол мурдагы эле Акаевдин, Бакиевдин бийлигинде эле булардын колунан эмне келмек эле деген саясатты жүргүзүп, ошону карманып туруп атышат. Бирок мен ойлойм, бул алардын эң негизги каталарынын бири деп. Алайлыктарды колдорунан келишинче өздөрүнүн дагы эле айланып келип, массалык маалымат каражаттары, азыркы күндөгү алардын көзүн караган жеке менчик, мамлекеттик интернет сайттар, газеталар аркылуу колдорунан келишинче мокочо көргөзгөнгө аракет кылып атышат. Салык инспекциясы, экономикалык уюмдар алардын мамлекетке, экономикага келтирген зыяндарын эсептеп чыгып атышат. Мен ал боюнча кечээ дагы парламентте айттым. Эми бул жерден дагы кайталап айтышка туура келет. Келгиле далилдерди карап көрөлү. Кантип эле алайлыктар бардык жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылар уюшуп Батукаевди качыргандан көп мамлекетке зыян алып келсин. Кантип эле алайлыктар өздөрү уюшуп алып, элин 50%-син газы жок отургузган өкмөт бийликке караганда көп зыян алып келсин. Кантип эле алайлыктар бүгүнкү күндө мамлекетибизди башкарууда жеке кызыкчылыгына таянып, конституцияны бузуп аткан биздин бийлигибизге караганда көп зыян алып келсин. Алардын жанында алайлыктардын кылып атканы, жасап аткандары ката болсо дагы, зыян болуп атса дагы, ал кыпындай дагы болбогон гана зыян болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күндө бийликтин жүргүзүп аткан саясаты алайлыктарга каршы бул туура эмес, акылсыз саясат болуп эсептелет. Ал эми эл өкүлү Ахматбек Келдибеков болгон саясий куугундукка сиздин оюңуз кандай? Ал киши күнөөлүүбү же күнөөлүү эмеспи? Эгерде акыркы убактарда карай турган болсок, президентке, анын бийлигине кошомат кылган саясатчылар бардыгы жакшынакай болуп эле иштеп атышат. Кайсы бирлерин, кээ бирлерин ошол Ахмат Келдибековго окшоп мамлекетке зыян алып келген деп кылмыш иштерин козгогону менен бардыгы эле эркиндикте жүрөт, жыргап эле, эч кимиси камалган жок. Бирок эмнегедир келечекте бүгүн ага каршы чыгып калышы мүмкүн. Ага саясий келечегине кандайдыр бир бут тосушу мүмкүн деген саясатчылардын бардыгы эмнегедир же түрмөгө, же болбосо ошол бийликтин массалык маалымат каражаттарын колдонуп жамандоо саясатына душар болуп атат. Ошолордун бири сөзсүз түрдө Ахмат Келдибековго дагы тиешелүү. Мен бүт бардык майда чүйдөсүн билбейм, бирок бир нерсени так билем. Аны камаганда жогорку кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгүн туура эмес ачкан деп камашкан. Эми комиссия ал боюнча чечимин чыгарды. Жогорку кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгү бүт бардык депутаттардын, ошол убактагы өкмөттүн, керек болсо азыркы күндөгү президенттин өзүнүн колу менен ачылгандыгы бүт бардык массалык маалымат каражаттарына жана ошол депутаттык комиссиянын далили менен бүгүнкү күндө далилденип отурат. Эми артка карай турган болсок, андай болсо Ахмат Келдибековду ошол маселе менен камаган прокурорлор, тергөөчүлөрдүн бардыгы келечекте ушул туура эмес камаган деп алар дагы жазаланууга туура келерини мынакей далили болуп ушул эсептелет. Бүгүнкү күндө өлкө башчыбыз Алмаз Шашенович бир кезде өзү да оппозициянын курамында болуп, ушундай эле нааразычылык акцияларын өткөрүп, элди чогултуп, элдин алдына чыгып бийликке
заявление кылып, бийликтин туура эмес жасаган иштерин айтып, ушундай эле жол менен бүгүнкү күндө өлкө башчысы болуп турат. Мындан келди, ал киши кече деген журналисттерге ушул алайда жол тосуп турган элге карата өз оюн айтып атат. Бул деген мыйзамга жатпайт, бул деген туура эмес, мындай нааразычылык акцияларын уюштурбаш керек, баары мыйзам чегинде болуш керек деп өзүнүн оюн айтып, ошол элге деген элди бүгүн туура эмес иштерди алып барып атат деген оюн айтып атат. Мындан келди бүгүнкү күндө өлкө башчысына оппозиция болуп, ошонун туура эмес жасаган иштерин айтып жаткан оппозиция эртең бийликке келсе, алар деле элге каршы иштеп калабы? Бүгүнкү күндө эл такыр эле оппозицияга дагы, бийликке дагы ишенбегендей көз карашта турган сыйпы буга сиздин оюңуз кандай? Аябагандай жакшы суроо. Эртеңки күнү бардыгыбыз келип, ошол Атамбаев өзү айтып жүргөн ажыдарга айланбаш үчүн биз ажыдарды түп тамырынан жок кылышыбыз керек. Ал ажыдардын аты президенттик бийлик деп эсептелет. Мен саясатчы катарында, депутат катарында, адам катарында өмүр бою ушул менен күрөшүп келатам. Биздин негизги саясатчылардын, улутубуздун негизги максаты мына ушул болушу керек бизде. Ошон үчүн биз айтып атабыз, биз өзүбүз дагы ажыдарга айланбаш үчүн келечекте ошол президенттик бийликти жок кылалы. Анын ордуна толугу менен парламенттик мамлекет орнотолу. Ошондо президенттик бийлик жок болот дагы, эч кимибиз ажыдарга айлана албай калабыз. Менин сиз айтып аткан эл өздөрү дагы келип ушуга айланат деген нерсеге мынакей аргументим, жообум ушундай болуп эсептелет. Тилекке каршы эгерде биз президенттик бийликти күчтүү бойдон калтыра турган болсок, ар бир келген адам, айырмасы жок, ким болбосун, мүмкүн мен дагы келсем, ажыдарга айланып, кайрадан бардыгыбыз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга менен жашап, элдин үстүнөн бардык парламентте болобу, жогорку кеңеште болобу, өкмөттө болобу, сотто болобу, бардыгыбыз өзүбүзгө баш ийдиргенге аракет кыла баштайбыз. Ошондуктан суранарым элибизден, саясатчылардан, биз бардыгыбыз президенттик институтту жоюунун үстүндө иштешибиз керек. Бул менин акыркы жеке суроом сизге. Бүгүнкү күндө ошо чындык деп чыркырап, элдин көйгөйүн парламентте жана башка жерде чыгып айтып жүрөсүз. Сиздин жаныңызда жаштардан түзүлгөн бир уюм, же болбосо ошо бүгүн сиз айтып жаткан чындыкты ошо жаштарга түшүндүрүп, эртең алардын кандай иш алып баруусуна жол көрсөтүүчү бир уюм түзүп, жаныңызда ушундай бир кыргыздын чыган жигиттеринен чогулган балдарыңыз барбы же жокпу, же өзүңүз жеке эле күрөшүп келе жатасызбы? Биз акыркы убакта улуттук оппозициялык кыймылды түздүк. Андан башка дагы азыркы күндө ушул Кыргызстан демократиялык парламенттик мамлекет болушу керек деген адамдардын саны күндөн күнгө өсүп баратат. Бул жөн гана сөз эмес, бул социалдык изилдөөлөрдүн негизинде айтып аткан сөз болуп эсептелет. Андан башка эгерде бүгүнкү күндө биз саясий талааны карай турган болсок, ушул президенттик институттун трагедиясы, анын туура эмес экендиги, улутубузду бул кайрадан эле кыйынчылыкка алып келе бере турган бийлик системасы экенин түшүнгөндөрдүн саны аябагандай көбөйүп калды. Ошон үчүн азыр мынакей улуттук оппозициялык кыймыл ушул идеяны дагы колубуздан келишинче таратканга, биринчи кезекте өзүбүздүн мүчөлөрүбүздүн ичинде ушул боюнча бир сөзгө келүү боюнча көп иштерди жүргүзүп атабыз. Тилекке каршы биздин улуттук оппозициялык кыймылдын ичинде дагы Кыргызстанда күчтүү президенттик бийлик болушу керек деген адамдар жок эмес, бирок биз бардыгыбыз азыр ушул бир тилге келгенге, бир максат койгонго аракет кылып атабыз. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары да келип олуттуу маселелер болсо биздин студиядан маек куруп берип туруңуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.